Баткенде Муази бин Жабал медресесинин жаңы корпусу пайдаланууга берилет. Баткен шаарындагы Муази бин Жабал медресесинде балдар үчүн жаңы окуу корпустун курулушу 90% аяктап быйылкы окуу жылында ишке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар, урматтуу бир туугандар. Баткен облусу бардыгыңыздарга маалым болгондой диндин мекени, диндин очогу деп танылат. Ошол сыңары мына дини аалымдарды чыгарган медреселерибиз Кудайга шүгүр Баткен облусунда өз нугунда курулуп жатат, салынып жатат, окутуп балдарды чыгарып жатышат. Ошолордун катарында биздин Муаз ибн Жабал медресесинин балдар корпусу да бүгүнкү күндө кызуу иштери жүрүп жатат. Урматтуу момун мусулмандар, биздин ошол медресебиздин салынышына салым кошкон эң биринчиден ошол устазыбыз Абдушкүр Ажы Нарматовго ыраазычылык билдирип рахмат айтабыз. Мына ушул устазыбыздын демилгеси менен ошол мына өзүңүздөр көрүп турган 4-5 кабат 3600 баш 4000 квадратка жакын имаратыбыз бүтөр алдында турат. Кудайым буюрса ошол Баткен облусунун центринде жападан жалгыз, балким Муаз ибн Жабал атындагы Ислам институту деп дагы өзгөрүлүшү мүмкүн. Бул боюнча документтер да жүрүп жатат. Мына сентябрь айына ачууну пландап жатабыз.